күлкүсү таңшыган бордоштой колун сунган барына айланайын айкөл кыргыз калтымдан ата мекен Кыргызстан асыл энем Кыргызстан жүрөгүм сен Кыргызстан түнөгүм сенсиң Кыргызстан ата мекен Кыргызстан асыл энем Кыргызстан жүрөгүм сен Кыргызстан түнөгүм сенсиң Кыргызстан ак мөңгүңөн өмүр агы куюлган адам ата ала тоңо сыйынган жири өтүп мезгилдердин мейгинин кел атасың күн чыгыштан Кыргызстан жарыгым сен Кыргызстан байлыгым сен Кыргызстан турагым сен Кыргызстан тамырым сенсиң Кыргызстан жарыгым сен Кыргызстан байлыгым сен Кыргызстан турагым сен Кыргызстан тамырым сенсиң Кыргызстан. Достук менен ынтымактан гүл өнүп биримдикте бир туугандай ширелип эмгектенип мекен үчүн эл үчүн ар намысты тутуталы түбөлүп ата мекен Кыргызстан асыл энем Кыргызстан жүрөгүм сен Кыргызстан түнөгүм сенсиң Кыргызстан ата мекен Кыргызстан асыл энем Кыргызстан жүрөгүм сен Кыргызстан түнөгүм сенсиң Кыргызстан. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Тоң районунун ардактуу атуулу, обончу, аткаруучу, жарчы, 35 ырдын автору Илич Шамбетовдун чыгармачылыгына арналган Алато Таңшейт музыкалык программабызды кызыктуу маек менен улантабыз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, искусство таануу илимдеринин доктору, профессор Камчыбек Дүйшалиев агай бизде конокто. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Илич Шамбетовдун чыгармачылыгы туурасында сөздү баштап берсеңиз. Мен шу музыковед катары, теоретик катары азын оолак айтайын деп турам. Иличбек Шамбетов ушул кыргыздын обончуларынын жаңы муундагы обону өкүлү деп айтсак да болот, обончусу деп атасак болот да. Себеп дегенде азыркы жаштар, орто жашап калган адамдар, ошолордун баарысы тең ушу Иличбектин ырын аябай жакшы көрүшөт, суранышат, ырдап берчи деп, радиодон да заявкалар келип турат. Мен болсом ушу радиону көп угам, ошон үчүн мен Шамбетовдун ырын көп эле угуп тааныштым да. Мына жакында эле Иличбектин чыгармачылыгы жөнүндө бир китеп чыкты. Ошол китеп өнөргө арналган өмүр деген ат менен чыкты. Бул китепте Иличбектин
чыгармачылыгынын бар ар тараптан иштеген жанрлары боюнча, ырлары боюнча, өмүр баяны, туулган жери, иштеген жери жана башка ушундай суроолордун баарысы камтылганда, анан ушул эле китепти карап туруп айтса болот да, Иличбек ар тараптуу жанрларда иштеген обончу. Бул өзү акын, анткени өзүнүн ырларына өзү ыр жазат, сөздөрүн жазат. Мындан сырткары Иличбек эң сонун гитарачы. Бул гитарачы катары дагы мен билем. Убагында маркум Назарматовтан окуп калган, окуп Бешеналиев атындагы институт искусствосун бүтүргөн. Мен эсимде ошол Назарматов Иличбек жөнүндө эң жакшы пикирлерди айтканда, ошону азыр эстеп, Иличбектин келечеги бар деп айткан сөздөрүн эстеп турам да. Анан Иличбек бул гитарадан башка дагы мандолинде ойнойт, комузда дагы чертет. Эми кыскартып айтканда, бул Иличбек башында эле ошо мандолинди өзүнүн мамасынан, Турдубек мамасынан үйрөнгөн болчу. Анан ошо чыгармачылык жолун Досум Мүсөн деген коллективден баштап, анан Дастан деген ансамбльден дагы окуп, иштеп, анан ушу азыркы обончулардын ичинен эң ири обончуларынын бири деп айтсак эч жаңылбайбыз. Анткени бул Иличбектин ыры абдан жакшы, мындайча айтканда сүйкүмдүү, жагымдуу ырлар болуп эсептелинет. Ай жылдызды бийик табан тиреген, жер сорусу кең алатом деп билем. Жаркын малай асыл ойдун барысы, Ақтолордун айдынында түнөгөн, алато көркүн карагым, көңел жетпейт табаным, кылымдар учкан куш болуп, эй куш болуп, ачкан сыйт мезгил барагым. Булут каптап аппак жолук салынган, ак мүңгүлөр күн нуруна чагылган. Аппак тоолор улуу Манас жергеси, тудай тутуп бир кудайга жалынган. Алато көркүн карагым, көкмел жетпейт табаным, кылымдар учкан куш болуп, эй куш болуп, ачкан сыйт мезгил барагым. Кылым өтүп ашкан табан ашуусун, кыргыз элим тодон тапкан бактын.
бакырдым алато көркүм карагым көкмел жетпейт табаным кылымдар учкан куш болуп эй куш болуп ачкан сет мезгил барагым ачкан сет мезгил барагым ачкан сет мезгил барагым Бүр ачып тал теректер көгөргөндө теребел жыпар жытка бөлөнгөндө жаз деми жан дүйнөмө бүлүк салып жаңырып жашоо кайра төрүлгөндө келесиңби жаз деми жан дүйнөмө бүлүк салып жаңырып жашоо кайра төрүлгөндө келесиңби алато уйкусунан ойгонгондо шырактап көл жээгинде той болгондо санарга көңүл чөгүп ойлор басып сагынып өзүңдү мен ойлонгондо келесиңби санарга көңүл чөгүп ойлор басып сагынып өзүңдү мен ойлонгондо келесиңби Череме кундуз карды жамынганда бактарак күмүш сөйгө салынганда кыялым канат кагып сен тарапка кайрадан өзүңдү мен сагынганда келесиңби кыялым канат кагып сен тарапка кайрадан өзүңдү мен сагынганда келесиңби өзүңдү мен сагынганда келесиңби Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай жакшы музыкадан кийин, жакшы ырдан кийин көрсөтүүбүздү уланта беребиз. Каарманыбыз Илишбек Шамбетовдун эң жакын досу сахналашы бизде конокто музыкант, ырчы Дүйшөн Сыдыгалиев. Саламатсызбы, Дүйшөн агай, кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Кечеңиздер, бүгүнкү кечеңиздер менен Илишбек досумдун кечеси. Негизи эле көптөн бери күткөн передача болчу, анан мына бүгүн Кудай буйруп ушул сиздин студияңызга келип ушундай отурабыз. Эмне дейсем, Илишбек досумдун чыгармачылыгын мен жаш кезектен бери эле билем. Себеби дегенде бул өзү эле жаш кезинен аябай мындай айтканда ишмер, искусствого аябай берилген бала да. Музыкант, кыйын музыкант. Ыр жагынан дагы өзү кандайдыр бир ойлонуп, ойго батып кетип, ушундай бир сонун ырларды бир ойлонтуп чыгарып коет. Мен мунун ырларын өзүм да ырдап жүрөм. Себеби дегенде аябай жакшы көрөм. Дагы көптөгөн ырлары бар алдыда. Ошолордун дагы бир жакшы ырлардан тандап туруп өзүм ырдайм го деп турам. Кудай буйрса. Ошол. Бүгүн кайсы ырды алып келдиңиз? Сиздин аткарууңузда кайсы ырын угабыз? Мен бүгүн Түшүмдө деген ырым бар. Иликем өзү жазып, обон чыгарып, сөздөрүн жазып,
түнүгүн уктабай түшүмдө дегендер чыккан, ошону аткарып берем. Анан Кудай буйрса дагы бир кош жүрөк дегендер бар. Бир кандайдыр тойдун ыры бул. Муну дагы иликем өзү тамада болуп жүрүп, ой, сонун бир ойго батып, кандайдыр бир жана свадьбаларды көрүп, сонун бир ыр чыгарды да. Ошону да Кудай буйрса бүгүн ырдап берем. Анда сизди кол чабуулар менен сахнага узаталы. Рахмат. Баш коштулар нике кайып буюруп, сүйекөңө кош канаттай туюлуп, бир сүргүлө өмүр жашоо доронун, күндөр айга, айлар жылга, күндөр айга, айлар жылга Güye bala tatına kay gelince Biz tebeli sinda tepkin sevgince Arılardın kabul bolu batasın Ak bişike Kuday versin nariste Жылдар өтсө бекенделип сүйүңөр Бала толуп базар болсун үйүңөр Тууган дос жар кошуналар эл журтун Бакыт тилеп ушул күндү Бакыт тилеп ушул күндү Güye bala tatına kay gelince Biz tebeli sinda tepkin sevgince Karlardın kabul bolup batasın Ak bişike Kuday versin nariste Birine birine aytpay akaran Жашагыла жакшы тилек баккалап Короңорго гүл бак жайнап түбөлүк Кош жүрөктө жанып турсун Кош жүрөктө жанып турсун махаббат Güye bala tatına kay gelince Biz tebeli sinda tepkin sevgince Karlardın kabul bolup batasın Ak bişike Kuday versin nariste Karlardın kabul bolup batasın Ak bişike Kuday versin nariste Биз көрсөтүүбүздү уланта беребиз. Бизде конокто белгилүү музыкант Жолдош Апасов конокто. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Саламатчылык. Илич Шамбетовдун көп ырларын сиз аранжировкалайт экенсиз, сиз шөкөттөйт экенсиз дегеле мыкты музыкант катары баа берип көрсөңүз биздин каарманыбызга. Мен бир нерседен баштагым келет сөздү. Мен ошо эс тартып чоңоюп калган кезде айылдабыз баарыбыз. Мен эң жакшы көргөн ошол кездеги инструментим гитара эле да. Эми чанда бирөөлөр гана ойночу ал гитараны.
Анан аны ойно билген балдардын баары баягы любимчик кыздардын арасында, той топурда, отуруштарда мен ошол жерде өзүнчө эле бир баягы ошо гитараны 3 аккордду үйрөнүп алып анан өзүнчө эле бир айылдын жылдызы элем да. Анан ушул Илич байкемдин бир ырын ушундай бир оболотуп созот элек. Кийин Динара деп аталып ырдалып жүрдү. Мурун биринчи чыкканы Гүлнара дегендер болчу. Ошол тапта мен өзүмдөн улуу эжекем ошо Күрөңкеевде окучу эле. Ошол эжем келип, ошол мага ошо биринчи аккордторду үйрөтүп, ошолорду мага үйрөтүп кеткен. Бул сенин Илич байкеңдин чыгарган ыры депчи. Анан мен ошолорду үйрөнүп алып, эми ошол заманда эле бир өткөл заманда биз тестер убагыбыз ошо өткөл заманга келип калды да. Бир жаратылуу же бир магнитофонубуз жок. Эми жаштар ошондой болгон күчүбүздү ошо гитара менен ырдап чыгабыз. Анан ушул Илич байкенин ошо Гүлнара деген ыры ушундай бир диско образда жасалган, сонун ыры эле. Ошону мен ырдаганда дискотека болуп кетчү, жаныбыздагы балдар, кыздар бийлеп кетишчү да. Анан ошолордун өзүнүн ыргагы бир эмеси менен бат жүрөккө жете турган бир сонун чыгарма болчу да. Мен ошолорду ушундай ырдап жүрүп кийин ошо шаарга келип ошо музыкалык окуу жайга тапшырганда биринчи ирет Илич байкем өңүнөн көрүп, өзүмдүн жердешим экен, кол алышып, кызышып, таанышып, анан ушул нерсенин баарын айтып бергем да. Анан мен өзүмдүн жакшы көргөн агам андан кийин жакшы ымылаш болуп чогуу иштерди кылып келатабыз. Анан ошо айтылып көп ырлардын баарына ырларды аранжировкасын жазып берип аттым. Менин кеңешчи да болуп аттым. Алда мага көп кеңештерин айтып жүрдү. Анан ошол жана Тоң мекеним деген ырды ошо баары билсе керек. Бул мындай айтканда ачыгын эле айтыш керек, дүйнөлүк масштабта ырдала турган ыр. Бул чоң бир мааракелерди баштай турган ырда. Бул өзүнүн жеке Тоң эмес, Ысык көлүбүздүн ушундай кереметтүүлүгүн даңктап, оболосун көтөрө турган ырда. Ушул ырга биринчи жолу ошо бир профессионалдык деңгээлде биринчи ошо ырды жазып бергем. Ошондон кийин Эриш Аркак ар дайым кезиккен жерден экөөбүз учурашып, мен бир тууганым агамдай сезем да ушул агам. Анан кеп кеңешин айтып турат. Ушундай агамдын бар экенине мен өзүм сыймыктанам. Көп ырлардын баары элдин оозуна алып, баардыгы ырдап жүрөт. Анан менин бир айта турган нерсем, биякта Камчыбек ага айтып кетпеди. Мунун ырлары бир башкача бир эмеде жазылганда, улуттук колорит бар ошо обондорундачы. Бирок эмнегедир биздин бул түндүктүн элине тиешелүү болгон ошол жак кайрыктар бар. Мындай айтканда европалык мааниде чыгат көп ырлардын баарычы. Биз азыр эми кыргыздар дебейин, азыркы тапта Камчыбек ага деле макул болот болуш керек. Биздин кыргыз музыкасынын нугу каяка кирип кеткенин өзүбүз деле түшүнбөй калдык. Каяка эле баратабыз, бир батыштыкы десек батыштык эмес, чыгыштыкы десек чыгыштык эмес. Бир өзүбүздүн бир ордубузду жоготуп бараткандай сыяктуу да. А ошо Илич байкемдин ырлары өзүнүн бир ортосунда бир алынган стержени бар. Бунун ичине улуттук колоритти камтыган. Ошонун ичинде деле европалык багыттагы обондорду жаратат да. Мен аябай сыймыктандырат. Адам көңүлү кызыл гүл, солутса калбайт бир да бүл. Жашоодо гүлдөй жайнап, ишенич күчүн актап, сыйлайлы адам көңүлү. Жашоодо гүлдөй жайнап, ишенич күчүн актап, сыйлайлы адам көңүлү. Адам көңүлү кызыл гүл, көңүлүң калса көтөргүл. Шаттыкта өмүр сүрүп, бакытты бекем тутуп, сыйлайлы адам өмүрү. Шаттыкта өмүр сүрүп, бакытты бекем тутуп, сыйлайлы адам өмүрү. Жараткандын берген күн, асманымдан түшкөн нур. Сага, мага, экөөбүзгө бирдей тийсин. Сага,
болсо ынтымак жараткан колдойт аруба карыга берсен урмат жашына берсен ызат ошондо адам кубанат карыга берсен урмат жашына берсен ызат ошондо адам кубанат жараткандын берген күн асманымдан түшкөн нур сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин жараткандын берген күн асманымдан түшкөн нур сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин жараткандын берген күн асманымдан түшкөн нур сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин жараткандын берген күн асманымдан түшкөн нур сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин сага мага экөөбүзгө бирдей тийсин Gül çıktı, gül ankıgan menin jergem, jaraşır
Анда сөздү бүгүнкү каарманыбыз Тоң районунун ардактуу атуулу 35 ырдын автору, обончу, аткаруучу, жарчы Илишбек Шамбетовго узаталы. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык. Биринчиден ушул Маданият тарых тил каналына Ала Тоо Таңшыйт теледолбоорунун жамаатына, ырыс карындашыма, Нурдөөлө досума ыраазычылык билдиремин. Эл менен ушинтип жолуктуруп атканыңыздарга. Ала Тоодо силердин ырларыңар таңшый берсин. Анан таңтоо иретинде айта кетейин, жанагы Манасчылар мекени деген ырдын авторлору Бакыт Капаров, Көчкүн Эсеналиев деген досторум болот. Анан баягы дос болгондон кийин, чогуу окугандан кийин ырлар бири-бирибизге өтө берет экен. Ушуну элдин алдына тактап коеюн дедим. Анан не деп айтам? Чынында эле ырларым жөнүндө айта кетсем, мен өзүм бир тууган агаларыма айтам да таарынып калам кээде. Мен ырларымды көп ырдабайсыңар, билбейсиңер десем, бир байкем айтат: Илич, сен ырларың деген итальянский болуп атпайбы? Өтө татаал бизге жаттаганга, ырдаганга деп. Анан ошо китепке дагы жазып койдум. 35 ырды нотасы менен. Азыркы заманда ырдалбаса дагы менин бир Кудайдан тилегеним бар. Кийинки муун канча 100 жылдан кийинби, бир 50 жылдан кийинби жаңы ырчыларымдын аткаруусунда дагы элге чыгып калса деген тилегим бар. Өмүр сересинин 50 деген кырына билинбей эле келип калган экенсиз. 50 жашыңыз менен ак тилден куттуктайбыз. Рахмат. Анан эң сон музыка сүйүүчүлөр үчүн, окурмандар үчүн сонун китебиңиз чыккан экен, өнөргө арналган өмүр. Тамаданын күндөлүгүнөн. Ушу китеп туурасында сөз кылсаңыз. Албетте, ушу 50гө чыкканда буга чейин эмнени кыйраттым деп ойлойт экенсиң. Ушу 50 жылдыкта бир нерсе кылсамбы деп, мен башынан кино жакынмын, кино тартып көрсөмбү деп жүрүп, анан колуман келипкени ушул достордун суранычы менен китеп жазганга. Бул кыштан баштап эле быйылкы жыл мен үчүн жемиштүү жылдардан болду. Жаңы жылда иштедик Аврора санаторийде 2 күн. Келип эле кыштын узун күндөрүндө ушул китепке отурдум. Жарым жылда жазылды. Анан Кудайым буйруп, март айында Мекке Мединага барып келдик. Жанагы биздин көчмөндөр оюндарынын проектиси менен Арабияга, Сауда Арабиясына, Мекке Медина шаарын көрүп келдик. Ушул 50 жылдыгыма эң бир жакшы күндөр болду. Ушул барып келишим, анан ушул китепти чыгарышым. Себеби биз өмүр бою эле тамада боло бербейбиз. Жаштар өсүп келатат. Анан жаштарга дагы мен билгендеримди калтырып коеюн деп, ушу ырларымды анан ушу тамадага керектүү, жаш тамадага керектүү материалдарды топтоп койдум. Болгон топтогон секреттеримдин баарын жаздым. Жаштар жакшы тамада болсун деп. Сен көз батыш менен чыгыштан, ортомузда күн бар үчүн кылышпан. Эки башка кошпогон дүйнөбүз, өзүбүзгө өзүнчө ыйыктан. Сени биз батыш менен чыгыштан, жана албайбыз асманда кош жылдыздай. Табышпайбыз тагдырыбыз ушундан, чогурдалып бүтпөй калган болырдай. Бирибиз күн, бирибиз түн окшойбуз, чочуркайбыз дилибизди кошпойбуз. Жакын жүрүп маңдай тиски бары туруп, алыс бойдон кала берет окшойбуз. Сени биз батыш менен чыгыштан, жана
Табышпайбыз тағдырыбыз ушундан Чогыргалы бүтпөй калган болырдай Сағынбайбыз сарғайышып күтпөйбүз Биз анткени өзүбүзгеч күздөйбүз Күндөр күңүт күндөрүбүз кайгылуу Болырды биз балким ырдап бүтпөйбүз Сени көбүз батыш менен чыгыштан Жан албайбыз аспанда кош жылдыздай Табышпайбыз тагдырыбыз ушундан Чогыргалы бүтпөй калган болырдай Капа болсоң жубатууга жараган Көңүл өзүп тоодой ачуу тараган Жүрөгүмдүн тамчы каны кубаты Быйпык мурун балапан осадаган Жүрөгүмдүн
сизди бекеринен ошол эле сиз аткарган оюн көчмөндөр оюндарынын гимнин автор катары кабыл алышат да, анткени сиз жеткире аткаргансыз. Ошол эле тоң мекеним. Мындай карап көрсөк, ошо көчмөндөр оюн биринчи оюнунун гимни, Салбурун оюндарынын гимни, Тоң районунун гимни, айтор эң баягы жоопкерчиликтүү ырларды аткаргансызда. Бул жаатында кандай ишенимдер болду сизге? Авторлор кандай шарттарды койду? Туура, ушул тоң мекеним боюнча айта кетсем, сөзүн жазган Көчкүн Эсеналиев, онун Бакыт кошунасы Капаров экөө жазып, Көчкүн ырдап жүрүп, тилек кылып жүргөндө мен өзүм телеге, радиого ырдап чыксам деп. Анан өмүрү кыска экен, кайтыш болуп калып, анан бир туугандары кеңеш курушканда, эми ушуну биз тоңдуктардан бирөөнө берели, кимге берсек деп тандап атып, анан менин бактыма жараша мага туш болгон экен. Анан мен ырдап калдым. Андан кийин эле ушул ырды ырдап баштаганда тоңдо Аалам Ордо курулуп баштады. Анан эң биринчи ошо Аалам Ордодо съемкага ушул ырга уруксат берди. Ташкул агай эми тоңдук болуп аткандан, тоң жөнүндө ыр болуп аткандан кийин деп. Анан Бакыт тамашалап айтып калат да, сага буйруган ыр экен, Аалам Ордону дагы сен үчүн кургандай. Анан көчмөндөр ырындагы ырдаганда дагы муну мен заказды мен алдым да. Ушу уюштуруучулар кимин керек дегенден Жумабайки Мамбетов акынга барып заказ алып, ал киши 10 куплет жазды. Анан тандап 10 жазып баштасам меники жакшы болгон жок. Анан Бакытка сунуштадым. Бакыт эле көчмөндөрдү элестеткен, Манас атанын элестеткен обон жазып чыгып кетти. Ошондо дагы Бакыт айтат, ушу көчмөндөр оюндарындагы сен үчүн өткөргөндөй эле болду. Даяр клип, даяр бар, артисттин баары даяр болду. Эл кыргыз эли баары өзү катышып берди дегендей да. Ушу мага буйруган ыр экен. Kıyalımda, oylorumda senin kara eylesin. Kollarım aşıp bağar alap, жүргөнүңдү сеземин. Күттүм сени сүйгөнүм, кайтарапта жүрөсүң. Динара, динара, көңүлүмдө сен гана. Ой, динара, динара. Dinara, dinara, көңүлүмдө сен гана. Ой, dinara, dinara, ой, динарамо. Мезгил учап канаттуудай, көзүрмемге алынбай. Бирок сенин караныңды жүрөмүммен көрө албай. Күттүрбөстөн келсеңчи, көлдө сүзгөн ак будай. Динара, динара, көңүлүмдө сен гана. Ой, динара, динара, ой, динара, 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 көңүлүмдө сен гана. Ой, динара, динара, ой, динарамо. Учкум келди канат кагып, сени көздөй ашыгым. Баскым келди көл боюнда, чептелешип жанашып. Түбөлүк бири болсок дейм, өмүр гүлүн арбытып. Динара, динара, көңүлүмдө сен гана. Ой, динара, динара, ой,
Карындашым жалортуп карашыңдан анан айым ырда берчи байке деп кыткылыкта агаңды бир тоңуюп ойго салдым биле берчи байке деп кылыктанып агаңды бир тоңуюп ойго салдым карындашым кел ырдайлы карындашым кел бигейли ортодогу алыстыкты жакындатып кучакташып бир туралы бал ширин бото көз карындашым бакытыма табылгасың көпөлөктүн канатындай кирпиктери жомоктогу ханзада жанымдасың көпөлөктүн канатындай кирпиктери жомоктогу ханзада жанымдасың карындашым кел ырдайлы карындашым кел билейли ортодогу алыстыкты жакындатып кучакташып бир туралы махаббатым жарокер аппагымсың магдыраткан шоласың ак таңымсың карындашым сүрөтчү акын кылды поэзия портрет дастанымсың карындашым сүрөтчү акын кылды поэзия портрет дастанымсың карындашым кел ырдайлы карындашым кел билейли ортодогу алыстыкты жакындатып кучакташып бир туралы өмүр бою ыр суналы Илишбектин чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылганда айтпай кетүүгө болбойт. Көчмөндөр оюнунун биринчи башталышында ошондо Илишбек көчмөндөр оюндарынын гимнин ырдап чыккан болчу. Ошондо элге жагып, анан өкмөт тарабынан дагы бул сыйлык берилген болчу да. Эми Илишбектин алган сыйлыктарын баарын мында териштирип айтсак деле болмок, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу ушул эң негизгисин айтып койсок болот. Бул Кыргызстандын маданият министрлигинин маданияттын мыкты кызматкери деген наамга ээ болгонда, бирок ошондой болсо дагы бул өкмөт тарабынан көбүрөөк көңүл бурулуп, ушул обончуларга, жекеле Илишбек эмес, обончуларга көңүл буруп туруп, ушул дагы жакшы чоң сыйлыктарды берип турса, мында жакшы стимул да болот эле. Бул Илишбек обончунун көңүлү да көтөрүлүп калмак да. Эми мен музыка катары бул Илишбектин ырларына анализ жасап көрсөм, айтар элем да, бул мунун ырлары ушу абдан жагымдуу, анткени бул бала кезинен төрөлгөндөн баштап ушу кыргыздын элдик ырларын угуп, баягы бекбекей оп майдалардан баштап ырдап, ошол өзүнүн дене боюна, угуу сезимине сиңирип алгандыгы көрүнүп турат да.
Ошон үчүн мунун ырлары дайыма ушу кыргыздын нукура колоритин ушундай баса көрсөтүп ырларында, обондорунда, фразаларында ошо кыргыздын нукура стили, нукура баягы улуттук колорити угулуп турат да дайыма. Kırgızım bütbös ırısın, kıyarbas kızıl tumsun, sancağın çakan bolso da, sabatın menil ulusun, sancağın çakan bolso da, sabatın menil ulusun. Tüybölüp göçmös nur bolup, tüybölüp bütmös sır bolup, eskerip eski kılımday, yaşay bir canı jıl bolup. Ene biz uşul jerdegi, tеңесем сага кимдеми, манастай эпос жараткан, бар бекен сенде элдеги. Манастай эпос жараткан, бар бекен сенде элдеги. Tüybölüp göçmös nur bolup, tüybölüp bütmös sır bolup, eskerip eski kılımday, yaşay bir canı jıl bolup. Tüybölüp göçmös nur bolup, tüybölüp bütmös sır bolup, eskerip eski kılımday, yaşay bir canı jıl bolup, yaşay bir canı jıl bolup. Tüybölüp göçmös nur bolup, tüybölüp bütmös sır bolup, eskerip eski kılımday, yaşay bir canı jıl bolup, yaşay bir canı jıl bolup, yaşay bir ulu el bolup. Düşümde ay astında uçabız te ağızga, yıldızlar cımındaşıp, süyüşkün iki yaşka, canım bir erkeletip, borma kıstım beken, nege oşol düştüm, oygolup kettim eken.
ошол түшүм саганда түн ичинде түшүм болуп барса керек сөзүңө gözlerine suyuna denem beri ır bolup sezimlerge barattı sebelenip düşünemezsin bolup kalsa ошол түшүм саганда түн ичинде түшүм болуп барса керек düşmemezsin bolup kalsa gerek